Assalamu alaikum урматтуу жамаат, урматтуу эли журт, тууган урук. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына арналган менин жупун эмгегимдин чыгуусун күткөн көрөрмандар, күйөрмандар, изилдөөчүлөр. Аллах субханаху ва таала чексиз мактоолор болсун. Бүгүн мына ушул эмгектин акыркы тасмасынын акыркы чекти коюлду деген үмүттөбүз. Алгачкы этапта албетте мунун үстүнө дагы көптөгөн изилдөөлөр, көптөгөн иштер, толуктоолор болот. Албетте бул биринчи кезекте изилдөө, экинчи чыгармачылык, үчүнчүсү жана менин өмүрүмдүн кандайдыр деңгээлде чоң маанилеринин бири. Ошондуктан бул эмгек токтобойт. Бүгүн мен силерге чоң кубаныч менен сүйүнчүлөгүм келип турат. 7-8, балким 9 жылга чамалап калган, убакыт кеткен ушул мээнеттин бүгүн акыркы чекиттери коюлуп отурат. Тагыраак айтканда 65-66 бөлүктөн турган ушул эмгек бүгүн монтажынын акыркы чекиттери коюлду. Мындан 9 жыл мурда башталган иш бүгүн 9 жылдык аралыкта албетте барган сайын өзүң үчүн да эскире баштайт экен. Албетте чийкилиги бар. Мунун ичинде дагы иштеле турган жерлери көп, ышкала турган жерлери көп, толуктала турган жерлери көп. Керек болсо кийинки муундарга дагы кылына турган иштер бар иншаллах. Ошондуктан мен урматтуу көрөрманым суранамын, кичипейилдик менен, кечиримдүүлүк менен кабыл алууңуздарды бул эмгекти. Бул эмгек Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчилиги менен кызуу колдоо менен башталган. Бир 7-8 жолу Сауд Арабиясына сапарга чыгып, ал жактан негизги бөлүгү ошол жактан тартылган. Сауд Арабиясынын дээрлик ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кадам изи болгон жерлеринин баарына чейин барганга аракет кылдык. Ал жакта да бизди ушу коштоп жүргөн Кыргызстандан барган студенттер аябай чоң жардам беришкен бул ишке. Биз ошол Меккенин, Мадинанын белгилүү шейхтеринин үйүндөгү китепканалардан колдонгонго мүмкүнчүлүк таптык. Ошондой эле бул мээнеттин өтө көп каржы маселелерин мойнуна алган биздин барадарларыбыз болду. Алардын бардыгы өтүнүчү ушу атын айтпай эле коюуну суранышты. Ошондуктан бардыгын Аллах субханаху ва таала ажыр сыйлыктарын өзүнө гана белгилүү болгон өлчөмдө берүүсүн биз суранып калабыз Аллах субханаху ва таалага. Андан тышкарыда мен аттарын айтып кетким келген инсандар бар. Булар биринчи кезекте мен коллегам Медер Шереметалиев, ушу алгачкы тасмага түшүрүүнү баштаган, оорчулугун мойнуна алган ушул жигит, идеяларын берген ушул жигит. Андан кийин Бейне арт студиясы Айбек Карымов. Бул инимдин мага көрсөткөн жардамы дагы опол тоодой. Ушул жигиттин студиясында бул жигиттин техникасынын жардамы менен кириш сөздөрдүн бардыгы анын студиясында жазылды. Андан тышкары дагы белгилүү ырчы жигитибиз Жаныш Момунов деген иним бар. Мына ушул Жаныш Момуновдун үн студиясында кадр сыртындагы музыкалар жасалды, аранжировкалар оригинал түп нускада жасалды. Башка бир жактан музыка алынган жок, башка бир жактан үндөр алынган жок. Бардыгы ошол фильм үчүн жасалды. Андан тышкарыда монтаж процессинде Кыргыз телевидениясынын белдүү монтажниктеринин бири Тимур Козукулов бизге аябай чоң жардам берди. Эми акыркы чектин албетте мен өзүмдүн шагиртим, сүйүктүү шагиртим, коллегам ошо Кыргыз телевидениясынын мейкиндигинде жарк этип пайда болуусун мен үмүт менен күтүп турган албетте Акжолтой Аскаралиев болду. Кадр сыртындагы үн мына ошол жигиттин үнү, монтажындагы ушу 60-тан ашык 70-ке чукулдап калган сериянын бардыгын ушу сабырдуулук менен монтаждап чыккан жигит ушул. Албетте бул процесс өтө кызык процесс болду. Мен үчүн бир алам косо эми гана ачылды. Мен эми мунун үстүндө дагы иш уланат. Албетте бул тасманы башка тасмалар менен мындай бир илештирип, башка ойлорду айтууга бул тасма энциклопедиялык негиз болуп берет деп ишенем. Ошондуктан бул тасманы колдонууга башкаларга дагы мен суранам да, сабактарда болобу, жолугууларда болобу, кандай тасма болбосун иштетүүңүздөрдү суранам. Анткени бул эмгек меники эмес, жалпы кыргыз мусулман үммөтүнүкү. Башка тилдерге которууга дагы мүмкүнчүлүк болсо мен кубаныч менен тартуу кылам, сунуш кылам. Бул тасманын учурунда мен ушундай бир чыгармачылык сүңгүү учурлары болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дооруна сүңгүп кирип кетүү. Мына ошол доордо жашап калгандай абалдар болду. Алхамдулилла. Чөлдөрдө жүрдүк, деңиздерге бардык. Канчалаган бир көркөм, канчалаган бир
улуу устаздар менен жолугушуу мүмкүнчүлүктөрүн алдык. Ошондуктан мына ошол фильмди биз жума сайын сиздерге сунуш кылып турабыз ушу YouTube каналы аркылуу. Жана жума сайын көрүңүздөр, башкаларга бөлүшүңүздөр. Атай кыска 10, 12, 13 мүнөттүк кылып монтаждадык. Көргөнгө ыңгайлуу болсун, жүктөгөнгө ыңгайлуу болсун дедик. Ошондуктан биз суранабыз сиздерден бул тасмаларды башкаларга да сунуштаңыздар. Өзүңүздөр да маңыздап, өзүңүздөр изилдегенге аябай кенен мүмкүнчүлүгү бар. Анан негизги мен сыймыктанганым бул тасма журналисттик ыкмадагы эң күчтүү бир инструмент бар. Стендап деп коет. Автор, репортер, жолсун журналист окуя болгон жердин өзүндө туруп, ошол жерден сүйлөп берет. Бул фильмдин дээрлик бир 70, 80, 90% стендап менен тартылды. Бул оңой жанр эмес чындыгында. Журналистиканы иликтеген менин коллегаларыма, келечектеги шагирттериме жана келечектеги коллегаларыма стендап өнөрүн мына ошол тасмадан да балким өзүнө керектүү үлүшүн үйрөнүүгө алат деп ойлойм. Андан тышкары бул тасмада бир да менин өзүмдүн оюм жок. Бардыгы белгилүү эмгектерден алынган тасма. Бардыгы белгилүү эмгектердин негизинде тартылган тасма. Ошого карабай, кайсыл бир жеринде күмөн пайда болсо же суроо пайда болсо, түздөн түз мага кайрылууңуздарга мүмкүнчүлүк бар, эшик ачык. Албетте каталарды оңдойбуз, каталарын таап айтып бергениңиздерге Аллах субханаху ва таала силерге ыраазы болсун деп дуа кылабыз. Эми мына ошол тасма учурунда өтө кызыктуу учурлар болду. Кээ-бирлерин тасмага тартып калдык, кээ-бирлерин монтаждап да калдык. Ополтодой өтө көп көлөмдөгү дубльдар дагы эле жатат. 600 сааттан ашык тасма жатат. Анын бардыгын Аллах субханаху ва таала өмүр берсе, мүмкүнчүлүк берсе, чыгармачылык илхам берсе, дагы башка бир бурчтардан, башка мунаралардан силерге сунуш кылганга аракет кылабыз. Азыр ошол кызыктуу жерлеринен Атай монтаждалган 1-2 тасманы силерге сунуш кылабыз. Кеттикпи? 56. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо Айша радиаллаху анху да бижол. Абу-Бакир Сыддыктын кызы Айша. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыктын 11-жылынын Шаввал айында. Эй, брадар, качты бияка, качты бияка. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыктын ошол кездеги түүнүн لكن هيجي اليوم الإسلام هيكون أقوى ناس يعرفوا الإسلام هم إن شاء الله. Кинандар биргелешип Абулкайс токтотурчумун деп. Жок кылуу менен бул дават токтойт деп түшүн. Аларды ошентип мусулмандар Абу Талиптин айылына, мааласына бекем камалышты. Да бир жолу. Ошондо аларды угуп турган Абу Лахаб, "Эй, күнүң куруп кеткир. Ошону айтуучунда бизди чогултасыңбы?" дейт. "Эй, Аби! Эй! Эй! Oydu ataydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abu Cahil жаткан bölmöge kirgende, al bölmödө Abu Cahil menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Cahil жаткан комнатага kirgende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Cahil жаткан bölmöge kirgende, anın baş жагында sen Abdülmuttalip'tin dinini satasın. Uydatsın. Malsın be. Ötünüç menen kayrıldı. Oşonda Abdülmuttalip'tin nevresi kaç!
Kaç nara kaç. Nara kaç. Ya kaçta koydun mu kolunu? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибтің бөлмесіне кіргенде мына ушундай өтө кызык учурлар көп болду. Күлкүлүү учурлар болду. Күлкү ортосунда оор учурлар болду. Өзүңүздөр көрүп аткандай, кээде ошо абанын ысыгынан оозундагы тамгаларым түшүп калып аткан учур болду. Эми бул дагы өзүңүздөр көрөсүздөр бул жөнүндө. Эми суранычым буюрса жума сайын мына ушул 70ке жакын серия чыгып турат. Ал үчүн менин каналыма, YouTube каналыма жазылыңыздар, башкалар да жазылсын, өзүңүздөр ар бир тасмага лайк басып туруңуздар, комментарийлерди коюңуздар. Элдер комментарий аркылуу көп мамиле жасайт экен YouTube'да. Мен да сиздерге фильм кандай таасир калтырды, кайеринде ойлонуп турган моменттер бар, кайерин оңдош керек, кайеринде дагы эмне керек, ушул жөнүндө да мага дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Комментарий жазыңыздар жана албетте башка социалдык ушул желенин башка инструменттери WhatsApp, Facebook, Одноклассник, Мой мир, ушулар аркылуу башкаларга да бөлүшүп турууга жардам бериңиздер. Анда күтүңүздөр, рахат алыңыздар, чогуу үйрөнөлү. Саламу алейкум.